Ошол маалда бир группадагы 3 кыз, каза болгон кыздар бир группада окуган кыздар. Алардын ошол бирөөсү жаңы права алган, алып анан үйүндө ата энесинин машинасын айдап чыгып кеткен. Бирок сабактан кийинки учурда Honda Jazz Ош Алайдан Ошко кетип бараткан фура болсо Оштон Алайды көздөй кетип бараткан. Алып келген, бирок бизге келгенде уже каза болуп калган экен. Мерт болгондугуна байланыштуу туура эле моргко жөнөтүлгөндө ооруканага түшкөн жок. 21 жаштагы 3 курбунун өмүрүн алган жол кырсыгы Ош-Алай эл аралык жолундагы Каратай айылында жүз берген. Анда Honda Fit унаасы карама-каршы тилкеге чыгып, оор жүк ташуучу унаанын алдына кирип кеткен. Жеңил автоунаанын ичинде 6 адам болгон. 3-ü окуя болгон жерде мүрт кеткен. Кырсык 20-сентябрь кечки саат 5-те катталган. Өзбекстандын фурасы. Honda Jazz'da за рулем кыз киши болгон. По-моему, студенттер окшойт да. Карама-каршы тилкеге чыккан себебинен азыр бул жол транспорт кырсыгы чисто айдоочунун күнөөсүнөн келип чыккан жол кырсыгы болуп аталат. Бул жол транспорт кырсыгы айдоочу карама-каршы тилкеге чыккандын себебинен оор жүк ташуучу автоунаанын астына кирип кеткен. Бул боюнча айдоочу Honda Jazz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жана 2 жүргүнчүсү каза болгон. Жалпы 6 адам болгон, 3 адам каза болуп, 3 жаран денелерин жарат алып ол больницага жеткирилген. Каза болгон 3 студент кыз Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер факультетинде 4-курста окуган. Автоунаанын башкарып келе жаткан студент кыз жакынкы күндөрү гана айдоочулук көлүк алганын окуу жайдын мугалимдери билдирди. Ошондой эле кырсык сабактан тышкары убакта болгон дешет. Курбулар Чыйырчык жайлоосунан эс алып кайтышкан убакытта болгон. Машинада 6 адам болгон деп атат. 6 адамдын 4-өсү бир группада окуган кыздар. Ал эми бирөөсү иниси болгон болот, ал бирөөсү дагы башка бала. Демек бул жерде баягы права алган кыз жаңы машинаны үйрөнчүк экендигинде биринчиден, экинчиден булар ошол сабактан кийинки учурда кечинде жүргөн учур болуп атат да. Албетте бул өкүнүчтүү биз үчүн. Биз терең кайгыруу менен ата энесине көңүл айтабыз. Бирок биз ушул окуядан кийин буга чейин деле бизде жылда атайын ошол куратордук сааттардын планында жол эрежесин сактоо боюнча, андан кийин студенттердин бош убактысында кантип бош убактысын өткөрүү керектиги боюнча, алар өздөрүнүн коопсуздугу боюнча маалыматтар берилип жана талкуулар өтүп, бул боюнча дайыма алдын ала иш-чаралар жүргүзүлөт. Кырсыкта аман калган 3 жүргүнчүнүн экөө реанимациядан бөлмөгө которулган. Бир жүргүнчүнүн жараты жеңил болгондуктан кече үйүнө чыгарылган. Аман калгандардын экөө 16 жаштагы балдар болгон. Анын бири көз жумган айдоочу кыздын бир тууган иниси. Учурда бейтап өзүнө келип абалдары туруктуу. Бир бейтап башы мээси чайкалган, бир аз травматикалык шок менен келген үчүн реанимацияда жардам көрсөтүлүп, кийин бөлүмгө котордук, акыбалы туруктуу. Үчүнчү бейтап боюнча айтсам, ал эч кандай жаракаты жок болгону, баягы жумшак эт, мягкие ткани деп коет, ошолор эзилип, бетинде сыйрылган жаралары болгон үчүн аны биринчи жардам көрсөткөндөн кийин үйүнө жөнөттүк, акыбалы дурус. Калган каза болгон бейтаптар бизге келген эмес, ошол туура эле моргко өткөн. Алар боюнча маалымат жок. Азыр абалы туруктуу, 2 бейтаптын тең акыбалы туруктуу. Уже реанимация бөлүмүнөн жөнөкөй бөлүмгө которулду. Буюрса жакшы болот.
Кыргызстанда жыл башынан берки 6 айда 3000ден ашуун авто кырсык катталып, анын 820сында балдар жабыркаган. Жол кырсыгынан жалпы 269 адам каза тапса, анын 38 жаш өспүрүмдөр. Өлкөдөгү жол кырсыктары ичимдиктен жана катуу ылдамдыктан көп катталып жатканын кайгылуу кызматы билдирген. Мындан улам өткөн жылы жаңы жол эрежеси киргизилип, айып пулдун баасы 2 эсе жогорулаган. Кыргызстанда 1.400.000 машина бар. Ички иштер министрлигинин эсебинде жол кырсыктарынын 80% айдоочулардын күнөөсүнөн болот. Абдумалик Базарбаев, Азам Бузриков, Ош ТВ.